Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. 11 класстын окуучулары үчүн кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз балдар. Балдар, силер алдына ат салдырбаган, бычакка саптык, айттырбай билген, куйма кулак сүйүктүү окуучуларсыңар. Анда мен силерге бүгүнкү сабакта бир нече сүрөттү көрсөтүү менен сабагымды баштагым келип турат. Балдар, силер экрандан эмнени көрүп турасыңар же эмнени баамдап атасыңар? Эми экинчи сүрөткө көңүл буралы. Ал эми бул сүрөттөн силер эмнени эстедиңер? Эми үчүнчү сүрөткө көңүл буралы. Бул сүрөттөр силердин эсиңерге эмнени салды балдар? Балдар, бул сүрөттөрдүн бардыгы силерге туруктуу сөз айкаштары же болбосо фразеологизмдерди эсиңерге салды. Демек, биз бүгүнкү сабакта силер менен фразеологизм, алардын түрлөрү, айырмачылыгы, кептин оозеки сүйлөшүү жана көркөм стилге мүнөздүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Биз бүгүнкү сабакта төмөндөгү суроолорго жооп издейбиз. Фразеологизм, алардын кандай түрлөрү бар? Эсибизге салабыз. Фразеологизмдер менен татаал сөздөр кантип айырмаланат? Кептин оозеки сүйлөшүү жана көркөм стилде фразеологизмдер кандайча колдонулат? Келгиле анда бул суроолорго жоопту чогуу издейли. Кана балдар, эсибизге салалы. Фразеологизм эмне эле? Ал таамай айтылган, курч мүнөзгө ээ, образдуу, адамга жеткиликтүү тил каражаты. Негизи эле тил илиминде фразеология деген термин гректин түрмөк, айкалыш жана сөз, илим деген сөздөрүнөн алынган. Биз билгендей эле, фразеологизмдер бир канча компоненттен турат. Кепте даяр материал катары кызмат кылат. Алардын түпкү мааниси алыстап кеткен. Бардыгы бир канча компонент биригип келип, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Ошондой эле ал образдуулукка ээ жана бир бүтүн формага ээ деп айтсак болот. Ал эми фразеологизмдер кандай болуп бөлүнөт? Алар өз ара фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик, фразеологиялык айкаш болуп үчкө бөлүнөрүн силер билесиңер. Биз бул темаларды мындан мурунку сабактарда кайталаганбыз. Эми балдар, силерде суроо пайда болушу мүмкүн. Фразеологизмдерди татаал сөздөрдөн кантип айырмалайбыз? Бул суроонун үстүндө ойлонуп көрдүңөр беле? Кана, экрандан жүзү кара, ак таңдай, кол шилтөө, кол чатыр, тири карак, кастарын тигүү деген сөздөрдү көрүп турасыңар. Эми балдар, силерге суроо. Булардын кайсынысы фразеологизмдер, ал эми кайсынысы татаал сөздөр? Демек, азыр биз татаал сөз менен фразеологизмдерди ажыратабыз, Келгиле, анда фразеологизмдер менен татаал сөздөрдүн айырмачылыгын Вендин диаграммасы аркылуу салыштырып көрөлү. Эгерде карап көрсөк, татаал сөздөр дагы, фразеологизмдер дагы компоненттүү, башкача айтканда, эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Демек, бул алардын окшоштугу. Ал эми айырмачылыгы: татаал сөз атоо маанисине ээ. Ал эми фразеологизм болсо сүрөттөө мүнөзүнө ээ. Азыр балдар, биз булардын айырмачылыгын өз-өзүнчө карап көрөбүз. Демек, татаал сөздөр биз айтып өттүк, атоо маанисине ээ. Демек, кандайдыр бир нерсенин атын атайт экен. Ошондой эле татаал сөздөр сөздүн түз маанисинде куралат. Мисалы, алтын саат, эгин талаасы. Үчүнчү белгиси компоненттүүлүгү, башкача айтканда, эки же андан ашык сөздөн тургандыгы. Ал эми
Фразеологизмдер болсо атоо сүрөттөө мүнөзүнө ээ. Каймана элестүү мааниде колдонулат, эмоциялуу экспрессивдүү мааниге ээ болот балдар. Эми балдар, адамдардын сапаттарын, мүнөзүн билгизүүчү фразеологизмдерге токтололу. Алар өз ара экиге бөлүнөт. Адамдагы оң сапаттарга колдонулган фразеологизмдер жана жаман, терс сапаттарды билгизген фразеологизмдер. Эми балдар, адамдардын оң сапатка мүнөздүү фразеологизмдерге көңүл буралы. Деги эле адам баласы кандай оң сапаттарга ээ? Анда ирети менен санап кете берели. Мисалы, чебер болуу. Демек, бул ууз. Ушул бөлүккө тиешелүү мисал келтирели. Айы да чыйрак, тың жана колунан көөрү төгүлгөн ууз экен. Башка өң менен белгиленип турган колунан көөрү төгүлгөн ууз деген демек адамдын оң сапатына тиешелүү фразеологизм. Андан кийинки мүнөзгө же сапатка токтололу. Калыстык. Демек, улуктай кара кылды как жарган калысты кайдан табасыңар? Кара кылды как жарган фразеологизмди байкап атасыңар. Андан кийинки сапат ак ниеттик. Үй ээси мурда деле кой оозунан чөп албаган момун киши эле. Демек, бул жерде ак ниеттик, момундук жөнүндө сөз болуп турат. Кийинки оң сапатыбыз балдар, бул баатырдык. Жүрөгүндө оту бар эр азаматтар сөз менен даңазаланат. Боорукерлик дагы балдар, бул жакшы сапат. Анын кеткенине ичиң ооруп турабы? Ичиң ооруп деген сөз, же болбосо фразеологизм боорукерликти билдирет. Ошондой эле жагымдуулук, адамга жага билүүчүлүк, күжүрмөн, карапайым, маңдайы жарык аял заты. Маңдайы жарык деген балдар, демек татынакай, өңдүү, жылдызы жанган деген мааниде колдонулду. Кийинки оң сапат марттык. Силер билгендей эле, марттык бул жоомарттык, берешендик дегенди билдирет, балдар. Маматтын колу ачык, кең пейил экендиги билинди. Мына балдар, бул жерде колу ачык деген сөз фразеологизм дагы, ал эми кең пейил татаал сөз. Кийинки оң сапаттардын бири чыйрактык. Ал биттин ичегисине кан куйган эпчил куу эле. Биттин ичегисине кан куя алабы? Демек, салыштырып көргүлө анын көлөмүнө. Демек, өтө тың, эпчил, чыйрактык деген сапатты билдирген фразеологизмдер. Биз сөз кылган туруктуу сөз айкаштардын баары адамдын оң сапаттары, же болбосо жакшы сапаттары жөнүндө болду. Эми балдар, адамдын терс мүнөзүн сүрөттөгөн дагы фразеологизмдер бар экен. Адамдардын арасында терс мүнөз дагы сөзсүз кезигет, балдар. Мисалы, оройлук, кежирлик, туруксуздук, ушакчылык, уяты жоктук, митаамдык, коркоктук, зулумдук, сараңдык бул адам баласына тиешелүү терс сапаттар. Эми келгиле алардын ар бирине токтолуп көрөлү. Экрандан силер көрүп турасыңар. Беттен алуу, мурду менен тийүү, тоң моюн, кежигеси жок, жел таман, жел өпкө, күлү додо болбоо, узун кулак, беш өрдөгүн учуруу, жүзү кара, күн карама, куу каптал, Кудайдан жөө качкан, таш боор, кызыл камчы, суу жүрөк, төбө чачы тик туруу. Кандай оор сөздөр, эгерде кимдир бирөөнү ушундай кылып сүрөттөй турган болсок, демек ал адамдын өтө терс сапаттары көп экендигин байкайсыңар. Эми ушул сөздөр адамдын кайсы терс сапаттарына тиешелүү экендигин көрүп алгыла балдар. Байкадыңар, демек оройлукка, албууттукка кайсыл сөз айкашы тиешелүү? Демек, силер адамдын терс сапаттарын сүрөттөгөн фразеологизмдерди көрдүңөр. Мына ушундай сапаттардан алыс бололу, мындай сөздөргө татыктуу болбой, жакшы оң сапаттарга ээ бололу деп айткым келет балдар. Балдар, ошондой эле
фразеологизмдердин адамдардын өз ара мамилесин билдирүүчү түрлөрү ошондой эле ички сезимин, көңүл күйсүн билдирүүчү фразеологизмдер деп экиге бөлүнөт экен балдар. Келгиле алардын ар бирине токтолуп көрөлү. Эми балдар, силерге бир суроо. Фразеологизмдер силер 11-класска жеткиче бир канча жолу өтүлдү. Ушул туруктуу сөз айкаштары кайсыл сөз түркүмдөрүнөн турат? Эсиңерге салып көргүлөчү. Демек, фразеологизмдер зат атоочтордон, сан атоочтордон, сын атоочтордон, этиштик да фразеологизмдер болот экен. Ошондой эле тактоочтук жана сырдык сөз же мадалдык фразеологизмдер дагы тил илиминде жана биздин оозеки кебибизде көп эле учурайт экен. Эми балдар, булардын ар бирине токтололу. Зат атоочтук фразеологизмдер: ит арка, кол жоолук, май талкан. Сын атоочтук фразеологизмдер: кара жаак, таш бор, кызыл камчы. Тактоочтук фразеологизмдер: ооз учунан, иттин кара капталынан. Этиштик фразеологизмдер: кол жуу, тишинин кирин соруу. Сан атоочтук фразеологизмдер: 5 өрдөгүн учуруу, 7 өмүрү жерге кирүү. Ал эми акыркысы сырдык сөз же мадалдык фразеологизмдер. Булар оозуңа май, көшөгөң көгөрсүн. Байкадыңарбы? Демек, кандайдыр бир сөз түркүмү аркылуу уюшулган фразеологизмдер ошол зат атооштук же сын атооштук деген фразеологизмдер деп аталган аталышка ээ болушат. Эми балдар, келгиле фразеологизмдердин көркөм адабиятта же фольклордо же чыгармаларда кезиккен варианттарын алып талдап көрөлү. Балдар, Манас эпосунан алып көрөлү. Таң кылайып атканда, тараза жылдыз батканда. Демек, бул жерде фразеологизмдер таң кылайып атуу. Демек, ушул фразеологизмди синонимдери менен же болбосо башка туруктуу сөз айкаштары менен алмаштырса болобу? Болот. Мисалы, таң супа салар менен таң эми гана куланөөк тартты деген башка туруктуу сөз айкаштарын колдонсок дагы биз алган үзүндү өз маанисин жоготпойт, тескерисинче ал көркөмдүүлүккө ээ болот. Эми экинчи слайдты байкасаңар, силер 11-класста окуган Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романындагы Ажыбай Датканын кебинен үзүндү алынды. Жакшы атанын кашык менен жыйган мүлкүн жаман уул чөмүч менен чачып түгөтөт деген ырас. Амир Темир көрөгөндүн учу кыйрына көз жеткиз, чексиз зор өлкөсү өзүнүн көзү өткөн соң, жок дегенде чачылбай 100 жылга бүтүн турбады. Силер байкагандай эле көк өң менен берилген сөздөрдүн бардыгы балдар, булар туруктуу сөз айкаштары же болбосо фразеологизмдер. Эгерде Ажыбай Датканын кебин балдар фразеологизмдерсиз же болбосо ушул сөздөрү жок эле кургак айта турган болсок, ал жөнөкөй, башкача айтканда, образдуу чыкпай калмак. Ал эми фразеологизмдерди колдонуу менен биз анын кебине боекчону же болбосо кандайдыр бир образдуулукту берип жаткандайбыз балдар. Балдар, айрым учурларда үйдө көбүрөөк отуруп калганда биз улуу адамдардан үй күчүк болуп отура бер деген сөздү угуп жүрөбүз. Кандай ойлойсуңар? Үй күчүк дегенди кандай түшүнөсүңөр балдар? Келгиле анда чогуу талдайлы. Балдар, үй күчүк деген үйдөн чыкпаган, эки жака чыгып элге аралашпаган, үйдөн алыс кетпеген, дайыма үйдө жүргөн адамды айтышат экен. Демек, мисал алалы. Атайдын үй күчүк болушун көпчүлүк жактырбады. Байкадыңар, Демек, үй күчүк деген бул эмне экен? Үйдө отурганды жакшы көргөн адамга айтылуучу фразеологизмдин бир түрү. Кийинки слайдтан балдар, силерге таанымал Ак кеме повестиндеги каарманды көрүп турасыңар. Мына ушул чыгармадагы бул каарманга же ороскулга ырыс кесер деген сөз таандык. Кандай ойлойсуңар?
ырыс кесер деген сөздү кандай түшүнөбүз? Эгерде ырыс кесер деген сөздүн маанисин чечмелей келсек, кесирдүү колунан эч нерсе келбесе да анча-мынчаны теңине албай, жактыра бербей ыргыштаган, ырысын тепкен адамды айтат экен. Мисалы, тоо арасында сандалган ырыс кесер, кесирдүү самсалы көл башындагыларга зорго жеткен эле. Демек, балдар, ырыс кесер деген бул оң сапат эмес, ал тескерисинче жаман адамдын бир сапаты. Андан кийинки слайдта, балдар, силер уутырмак деген сөздү көп эле угуп жүрөсүңөр. Уутырмак мыкаачы, зулум, канкор деген маанини берет экен. Мисалы, алардын ордун уутырмак калпа ээледи. Демек, калпанын мыкаачы, зулум, жаман адам экендиги жөнүндө маалымат кетип жатат. Эми, балдар, кийинки бөлүккө көңүл буралы. Силерге бир канча сөздөр берилет. Берилген сөздөрдү маанилеш фразеологизмдер менен алмаштырып, сүйлөмдөрдү жаңыдан түзөбүз. Алгачкы сүйлөм менен кийинки сүйлөмдөрдү салыштырабыз, балдар. Мисалы, силерге бул ишти ал жакшы билет. Мына ушул сүйлөмдү силер фразеологизмдер менен алмаштырып көргүлөчү. Мисалы, бул ишти ал жакшы билет деп айткандын ордуна ал муну ийне жибине чейин билет деп айтсак, демек биз түзгөн сүйлөм эмне болду, балдар? Көркөм жана образдуу болду. Ал эми кийинкини карасаңар, кийинки фразеологизмдагы бул ишти ал 5 колундай билет деп да колдонсок, демек биздин түзгөн сүйлөмүбүз көркөм жана образдуу болот экен. Эми кийинки тапшырма. Анын колунан баары келет. Демек, бул кадимки эле биздин күндөлүк кебибиздеги жөнөкөй эле сүйлөм. Ал эми ушул сүйлөмдү фразеологизмдер аркылуу кооздогубуз келсе, кандай варианттар чыгат экен? Мисалы, ал иштин көзүн тааныйт. Мисалы, бакыт иштин көзүн тааныйт деп койсок, анын колунан баары келгендигин байкайбыз. Ал эми бакыт колунан көөрү төгүлгөн адам деп айта турган болсок, демек анын дагы колунан баары келип, өзгөчө талантка ээ экендигин белгилеп атабыз, балдар. Эми үчүнчү сүйлөмгө көңүл буралы. Мисалы, биз бирөөнү урушкубуз келгенде, сен али жашсың деп айта алабыз. Ал эми сен али жашсың дегенде андан дагы образдуу бергибиз келсе, мисалы, эне сүтүң оозуңан кете элек деп айтсак, демек анын жаш экендигин башкача көркөмдүктө берип жатабыз. Ошондой эле дагы бир вариант, бешиктен бели чыга элек деген сөздү колдонсок дагы, сен али жашсың деген сүйлөмгө караганда көркөм чыгат. Анын үчүнчү варианты да бар экен. Балтыр эти толо элек деген сөздү колдонсок дагы, ошол эле сен али жашсың деген сөзгө синоним болуп, аны толук алмаштырып жана образдуу бере алат, балдар. Балдар, мына өз алдынча иштөөгө тапшырма берчү убакыт да келип жетти. Мен бүгүнкү сабакта силерге Манас эпосундагы үзүндүлөрдөн фразеологизмдерди таап, алардын маанисин түшүндүрүп бергиле демекчимин. Силердин назарыңарга Манас эпосунан бир канча үзүндү келтирилет. Мисалы, айтканын Манас угуптур, акыр аябир карап, от көзүнөн чыгыптыр. Карк эткен карга жок, караан бараан калган жок. Курк этерге кузгун жок, же жол караган тоскун жок. Ал эми кийинки слайдтагы үзүндүлөрдү өзүңөр чөнтөк телефондун жардамы менен тартып алып, ушул үзүндүлөрдөн фразеологизмдерди таап, алардын маанисин өз мугалимдериңер менен чечмелеп талдаганга аракет кылгыла, балдар. Балдар, бүгүнкү сабак боюнча кайтарым байланыш жасоочу учур да келип жетти. Биз бүгүнкү сабакта эмнени билдик? Биз бүгүнкү сабакта
фразеологизмдерди татаал сөздөрдөн айырмаладык. Адамдардагы оң жана терс сапаттарга тиешелүү фразеологизмдер жөнүндө маалымат алдык балдар. Кызык болду. Демек, адамдын мүнөзүндөгү оң жана терс сапаттагы фразеологизмдерди билип, аларды талдоо силер үчүн кызыктуу болду деп ойлойм балдар. Эми аткара алам. Демек, фразеологизмдер бул сөз берметтери. Ал эми сөз берметтерин өз кебибизде туура пайдалануу жана колдонуу бул силердин колуңардан келет. Мен үйрөндүм. Демек, жөнөкөй сөздөрдү же жөнөкөй сүйлөмдөрдү туруктуу сөз айкаштары менен алмаштырып айтсак, алардын образдуулугу, көркөмдүүлүгү жогорулаганын силер үйрөндүңөр. Мен аракет жасайм. Демек, фразеологизмдерди өз кебибизде колдонобуз балдар. Жана аларды дайыма колдонуп жүргөнгө аракет кылабыз. Мени таң калтырды. Кыргыз тилинин байлыгы, андагы кездешкен сөз берметтери, алардын мааниси силерди күндөн күнгө таң калтырып, кыргыз тилинин байлыгына суктандырып жатат десем, жаңылышпайт болушум керек. Мен дагы аткаргым келди. Демек, силер өз алдыңарча фразеологизмдер жөнүндө өз билимиңерди тереңдетип, андан ары дагы билим алсаңар болот балдар. Балдар, жылдызыңар жанып, турмуштан өз ордуңарды тапкыла. Жашооңордо камчы салдырбай, тил билги инсандардан болгула. Мына ошентип бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.